Бүгүн 26 январь күнү спорт ордосунда кыргыз волейболунун 90 жылдыгынын алкагында Энелер лигасынын 3 чемпионаты өттү. Өлкөбүздүн бардык аймактарынан тандалып мыкты делген командалар бүгүн күч сынашты. Энелер лигасынын тарыхына кайрыла турган болсок, мындан 3 жыл мурун 3 айымдын демилгеси менен башталып, учурда Кыргызстан боюнча 70 команданы ичине камтыйт. Ар бир турнирде жакшы жыйынтык көргөзгөн команда улам алдыга карай өтө берет. Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президенти Элмырза Сатыбалдиев бүгүнкү турнирди ачып берип, Энелер лигасындагы айымдардын жетишкендиктери тууралуу айтып өттү. Бүгүнкү уюшулаткан чемпионатты ачык деп жарыялайм. Быйыл биздин кыргыз волейболуна 90 жыл болот. Ошол 90 жылды чоң мараке кылып өткөргөн даярданып жатабыз. Бардыгыңыздарды ошо 90 жыл менен алдын ала куттуктап коеюн. Рахматчы. Биздин федерациянын жана мамлекеттик агенттик физкультура жана спорттун календардык планынын алкагында бүгүн биз Энелер лигасынын 1 чемпионаты, быйылкы жылдын 1 чемпионаты 1 туру болуп атат. Бул чемпионат дүйшөмбү күнү понедельниктен башталган аялдар арасындагы профессионалдуу оюндардын алкагында өтүп атат. Волейбол мурункудай турат деп эч качан айтпайбыз. Волейбол өтө жетишкендикке жеттик. Акыркы 5 жылдарда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, аялдар жөнүндө сүйлөсөк, аялдарыбыз мурдагы жылы барып ислам оюндарында коло медалын утуп келишкен. Ал эми эркектер курама командасын айта турган болсок, алар өтө чоң даражага Азиянын ичинде чыгышты. Мына 3 жолу байгелүү орунда болду. Биздин борбордук зонада чемпион деген чемпиондукка татыктуу болушту. Ошондой эле ата мекенге жана жаштарды тарбиялоодо кошкон салымы үчүн Элмырза Сатыбалдиев Афган ардагерлеринин Россиялык союзунун медали менен сыйланды. Служу Отечеству. Уюштуруучулардын бири Замир айымдын айтымында лигада жалаң гана 40 жаштан ашкан айымдар ойношот. Волейбол аларга бир гана спорттун эле түрү болбостон мамиле курууга, бири-бири менен жакын мамиледе болууга түрткү берет. Бизде уюштуруучу тобунда 3 энелер барбыз. Бул Аманова Барчын, Эгембердиева Рахат үчөөбүз ушул 3 жыл мурда ушул оюндарды ойноп баштадык эле да, уюштуруп баштадык элек. Азыркы күндө дагы уюштуруучулар кошулуп атат бизден башка. Биздин максатыбыз эң башынан эле ушул энелер арасында ушундай спорт менен маштырып, волейбол сүйүүчүлөр көп экен, ошолор менен ойнотуруп, өз ара мелдештерди уюштурганга максат кылганбыз да. Азыркы күндө бизде бул чоң ийгиликтер менен өтүп жатат. Бүгүнкү турнирге катышып жаткандардын арасында белгилүү ырчы Гүлнара Тойгонбаева дагы бар. Ырчы айымдын айтымында Энелер лигасы тууралуу уккан соң команда түзүүгө өзү демилге көтөрүп чыккан. Энелер лигасына болсо, мына келгенибизге жакында 1 жыл болот. Былтыр март айында келгенбиз. Ошол уюшуп биздин Facebook социалдык тармакта группабыз бар, дети брежневских времен деген. Ошол тайпада мен деле бармын, анан ошол жакта мен давайте бир команда түзөлү кыздар деп кайрылсам, анан ошентип эле биринчи болуп түзүлүп калдык. Негизи чыгармачылык менен спортту чогуу алып кетсе деле болот. Спорт эми бул чисто для души дегендей да. Чыгармачылык бул жумуш, профессия. Негизи бири-бирине көп деле мешать этпейт. Ошол тренировка күндөрү мен үчүн өзгөчө күндөр. Быйыл кыргыз волейболу үчүн маанилүү дата болгон 90 жылдык мааракесин белгилөөгө кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Бул жылдар аралыгында бир топ бийиктиктерге жеткен федерациянын алдыңкы убактарга койгон максаттары дагы чоң.